Hiçbir teni yok. Kazınasının çeki yok. Barın bilip uğup görüp durat. Jamgırdı özü jağdırat, gündü özü çıgarat. Daraktardın barını özü jaratkan. Janıvar kanatlıların barını özün jaratkan. İnsan, cinlerдің бардығын өзі жаратқан, періштелерді өзі жаратқан, бейіш дозоқты өзі жаратқан, жалғыз жаратқан. Ешбір шерігі жоқ, жардамшысы жоқ, кеңесшісі жоқ, оқшошы жоқ Алла Тағала. Бейішті жаратты. Бейішті жаратып, içinde нематтарды жаратқаннан кейін Жабраил періштені жіберді, бар, көріп келші деді. Жабраил періште барды дағы, ой, бейіштегі нематтарды, кереметтерді, бақыттарды, ырысқыларды, даражаларды көріп, қайтып келіп Алла Тағалаға ант ішті, қасам ішті. Я Алла, бұл бейішіңе бардығы адам кірет қо деді. Жаратқан Алла бейішті нәпсіге жақпаған іштеріменен құрчап қойды. Бардығын нәпсіге жақпаған іштерімен құрчап қойды дағы, емі барып қара деді. Жабраил періште қайра барды дағы, ой, қайтып келіп, я Алла, саңа қасам ішем, бір адамды кірбей қала, оғыға депші. Себеп нәпсіге қаршы нәрсеменен құрчалған бейіш. Алла дозоқты жаратты, дозоқтың ішіндегі қордық, азаптарды қоша жаратты. Жабраил періштені жіберді, бар көріп кел деді. Жабраил періште бар көрді, қарады. Келіп, я Алла, сен ұлылығыңа, ыззатыңа ант ішем, қасам ішем. Бұға ешкім кірбейді қо деді. Бұл дозоқ тамаша орын емес та, тамаша жай емес, алшы. Ешкім кірбейді қо деді. Алла Тағала дозоқты нәпсі қалай тұрған нәрсемен құрчап қойды. Нәпсіге жаға тұрған нәрсемен, нәпсі қалай тұрған нәрсемен құрчап қойды дағы. Жабраил періштені айтты, бар ем қарап кел деді. Барды көрді, айтты, я Алла, мен қорқамын, бары кіріп кетеді дейді. Себептігіне нәпсіні қалаған нәрсемен құрчап қойсын. Ошон үшін айтады, хуффатил жанна бил макарих, ва хуффатил нар бис шахават. Бейіш құрчалған, нәпсіге жақпаған нәрселерменен, дозоқ құрчалған, нәпсі қалай тұрған нәрселерменен. Мына, Алланың сын olsun қараңыз. Кім бұл дүниеде нәпсісіне қаршы жашаса, Алланың қалаусын атқарып, нәпсінің қалаусын тоқтатса, бұл түп-түз бейішке кіреді. Кім Алланың қалаусын таштап, нәпсінің қалаусын алдыға қойса, түп-түз дозаққа кіреді. Ошон үшін бірінші біздің иманымыз Алла Тағалаға. Алла Тағала дүниені дағы, ақиретте дағы. Ақиретте бейіште да, дозоқты да жаратқышы өзі. Бейішке Алла Субхана ва Тағала сіздерді біздер қызықтырып айтып отады. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Сілер жарышқыла, бір-біріңерден озып, ашып, жарышқыла, роболардың кечірімдүүлігіне. Алла Тағала қайсы амалдан күнөөбүздү кечирсе, ошого жарышышыбыз керек экен. Истигфардан, тобадан, намаздан, орозодон, садакадан, кандай амалдан Алла Тағалам күнөө кечирсе, ошого Алла Тағалам бизди буйрук берип атат, жарышкыла. Ошо амалдарга жарышкыла. Жана бейишке жарышкыла. Ал бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. Uzunluğun Allah gana bilir. Arduhas samavat vel ard. Allah aytıyor. Anın tuğrası 7 yer, 7 asman. Beyiştin tuğrası. Uzunluğu bilmeyiz. Allah'dan başka hiç kim bilmiyor. Uiddet lil muttaqin. O şol beyiş kimge değer kıldı? Kimge değer eken? Kimge değer kılındı? Takvalarga dedi. Allah Tağalam beyişin takvalarga dayardaptır. Dozoğun toң moyunlarga dayardaptır. Beyişin takvalarga dayardaptır. Kur'anda bir dağı uluttu aytkan emes. Beyişti uşul ulutqa men dayardadım.
ушул урууга даярдадым, бейишти сулууларга даярдадым, бейишти хан, бай, бийлерге даярдадым, бейишти эркектерге, же бейишти аялдарга, же паланча урууга, же паланча күчтүүгө, же паланча жыл жашаганга айткан жок анча. Уиддат лил муттакин. Такваларга бейиш даяр болуптур. Az жашаса да таква болсун, эркек болсо да таква болсун, аял болсо да таква болсун, бай болсо да таква болсун, кембагал болсо да таква болсун, турмушка чыккан болсо таква болсун, турмушка чыга элек болсо таква болсун, перзенти бар болсо таква болсун, перзент бала чакасы жок болсо таква болсун, оорулуу болсо да таква болсун, ден соолугу жакшы болсо да таква болсун. Ким болсо таква эле болсо бейиш ошого даяр. Буну Аллах айтып атат. Демек, ар бир мусулман, эркек, аял таква болгонго аракет кылышыбыз керек экен. Таква болсок, жараткан Аллах субхана ва таала түбөлүктүү бейишин даярдап койгон. Таквалар үчүн. Таквалар ким? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-казимина ал-гайд вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Жараткан Аллах субхана ва таала ушул аяттын уландысында такванын кейбир сыпаттарын айтты. Алар кимдер десе, Аллахнын жолуна сарптоочулар деди. Фис-сарра вад-дарра. Курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы сарптап жүргөндөр. Курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы. Дарра кыйынчылыкта. Сарпташ кыйын. Курсанчылыкта анча-мынча сарпташы мүмкүн адамдар. Бирок кыйынчылыкта, ачкачылыкта, жокчулукта, иши жакшы жүрүшпөй атканда, анаке. Ошол учурда дагы сарптагандар биринчиси бар. Вал кадимина ал-гайд. Ачуусун жуткандар. Дүйнөдө азыр депрессия. Дүйнөдө ачуусу келип, нервтер жука. Болор болбогон нерсеге урушат. Көчөдө деле, ар жерде, үйдө деле, ар жерде уруш. Ачуусун жуткандар, мына таквалар кимдер десе, кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Ким ачуусун жута алса, ошо таква. Ачуусун жута албай, ал таква эмес. Ачуусун жуткан бул улуу адамдардын сыпаты. Пайгамбарлардын сыпаты. Сахабалардын сыпаты. Бейиштиктердин сыпаты. Ачуусун жуткан. Ачуусун чыгарган ар кимдин колунан келет. Ачуу бар болуп туруп, күчү жетип туруп, кудурети жетип туруп, ачуусун жутуп койгон, ана ушул адам бейиштик адам. Ушул адам таква адам. Ушул адам Кудайдан корккон адам. Вал афина анин-нас, адамдарды кечирген. Адамдарды кечирген, кек сактабайт. Кек сактабайт. Өч алам деп жүрбөйт. Кечирип коет, жүрөгүнөн кечирип коет. Вал афина анин-нас. Ушулар таквалар. Бардык пайгамбарлар адамдарды кечирген. Биздин пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адам заттын эң кечиримдүүсү адам эле. Сахабалар кечиргенди Аллах жакшы көрөт. Кечиргенди Аллах кечирет. Ошон үчүн жашоодо келишпестиктер болуп калат. Бирок кечиргенди үйрөнөйлү. Кечирим сураганды үйрөнөйлү. Ким кечиргенди үйрөнсө, кечирим сураганды үйрөнсө, ал ар любой адам менен жашай алат. Кайерде болсун да бунун жүрөгү таза. Буда кичпейилдик дагы бар, бурда кек сактоо дагы жок. Кек сактабайт, кечирип коет, кечирим сурап коет, кичпейил. Текебер эмес. Текебер адам кечирим сурай албайт. Текебер адам кечирим сурай албайт. Текебер ал бейишке кире албайт. Пайгамбарыбыз айткан, кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберчилик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген. Бейиштин жыты bir айлык сапардан келет экен, узакта келет экен. Bir айлык. Азыр 5 сааттан Меккеге жетип атасыз. Эми 1 ай каякта ал. Ошондой узактан жыты келип турат экен.
Demek Allah Taala aytып атат, ушундай бейиш Allah Subhanahu wa Taala даярдап койгон кимге? Такваларга. Таквалардын кээ бир сыпаты кандай экен? Сарпташат экен, ачуусун жутат экен, адамдарды кечирет экен. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala ihsan kılуучуларды жакшы көрөт дейт. Таквалардын сыпатынан бири жакшылык кылуучу. Ихсандын эки мааниси бар. Allah Taalaga болгон ихсан бул Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Намаз окусаңызчы, дара табып атсаңызчы, ороза карматсаңызчы, Куран окусаңыз, зикир кылсаңыз, дуа кылып атсаңыз, Алланы көрүп тургандай кылың. Алланы көрүп тургандай. Эгерде Алланы көрүп тургандай болбосо, Алла мени көрүп турат деп, Алла мени көрүп турат деп сиз ибадат кылсаңыз, ушунун атын ихсан деген сыпат. Ушундай сыпаттууларды Алла жакшы көрөт. Экинчи сыпаты, өзүңүзгө жакшылык каалаганды башкага жакшылык каалаңыз, адамдарга. Ушун аты ихсан. Allah Subhanahu wa Taala буйрук берген: "Инна Аллах я'муру бил адл вал ихсан." Allah буйрук берет адилеттүүлүккө жана ихсанга. Адилеттүүлүктөн дагы жогору айкөлдүүлүк мамиле кылыш керек. Мен адилеттүүлүк кылып койдум бүттү эмес, ихсан кылып. Адилеттүүлүк бул фарз, ихсан бул нафил. Үстүнөн дагы жакшылык кылгандай айтат. Кандай болгон чакта дагы жараткан Allah Subhanahu wa Taala Кур'ан-ы Кариминде мынакей бейиш үчүн, таквалар үчүн бейишти даярдап койдум деп атат. Демек биздин сабагыбыздын максаты дагы мынакей таквалык эле. Кур'анда эң биринчи Бакара сүрөсүн ачканда эле айтып койду Кур'ан: Алиф лам мим заликал китаб ла ройба фи. Алиф лам мим. Bunun manisini Allah bilüçü, maksatın Allah bilüçü. Adamlar alsız, manisine düşünmeyip, adamların akıllı çekteliyor, adamların ömrü çekteliyor, adamların bilimi çekteliyor. Allah'ın ilimi çeksiz. Yaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala etti, "Zalikel kitab", bu kitap var o, Kur'an. La rayba fi. Hiç kanday şek gümön yok bunda. Allah'dan düşürülgöndüğüne şek gümön yok. Bir surede dağı, bir ayette dağı şek gümön yok. Yaratkan Allah Teala'nın kitabı Kur'an ilim menen tola. Nur menen tola. Kur'an adamlar ondaş üçün düşkön. Adamları kutkarış üçün düşkön. Adamlarga şefaat kılış üçün düşkön. Hakikatli bayandaş üçün düşkön. Kur'an Allah'ın kağalosu. Allah emniyeni kağlasa Kur'an'da. Allah emniyeni kağlasa Kur'an'da. Adam balasının yaşamının yoldamosu. Adam balasının yaşamının bağıtı. Adam balasının yaşamının planı. Tuğanlar ulu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytıyor. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Sen Rabbinin bardık sözü adilettүүлük jagынан, çınçıldık jagынан толук бүттү. Kur'an'daki her bir hüküm adil Allah Teala'nın buyruğunun her biri adil etti. Meyli al buyruk atkarganга olsun, meyli al buyruk tıyılganга olsun, ayırması yok. Allah'ın buyruğu adil etti. Allah zalim emez. Allah zulümdük kılmaydı, zulümdükті kalamaydı. Zulümdükті özüne aram kılgan, jana bizdin ortabızga dağı biri-birimizge zulümdük kılganda Allah aram kılıp pendelerine gayrılgan. Ya ibadi, o benim pendelerim. İnni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tazdalamu. Men özüme zulümdük kılığını aram kıldım. Jana sizlerin ortalarga da aram kıldım. Biri-birlerine zulümdük kılbagıla. Erkekler ayaldarga zulümdük kılbagıla. Zulümdük üç nersede. Adam balasına olan zulümdük. Can düğmesine, mal düğmesine, evirine kol salı, uşun atı zulümdük. Aşa çağı, uşun atı zulümdük. Canına ziyan jettiriyor, uşun atı zulümdük.
mal mülküne ziyan жеткирүү ушунун аты зулумдук. Әйеліне, абыройына, намызына қол салу, зиян жеткирүү зулумдук. Ушу зулумдукту Алла тыйым салды. Ошон үчүн гыйбат арам. Ошон үчүн тухмат арам. Ошон үчүн ат коюп үстүнө шылдыңдаган арам. Ошон үчүн текеберлик кылган, көрө албастык кылган арам. Жөндөн жөн эмес, себеп мына зулумдукка кирет булардын. Эң чоң зулумдук бул ширк. Инна ширка ла зулмун азим. Лухман Хаким баласына айтып койгон, балам, ширктен сактан, анткени бул өтө чоң зулум деди. Эркектер аялдарга зулумдук кылбагыла. Күчтүүлөр алсыздарга зулумдук кылбагыла. Көпчүлүк азчылыкка, кыскасы айтканда бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Алланын бардык өкүмү адилеттүү, Алла залым эмес. Алланын буйругун аткарайлы, Алла разы болот. Алла разы болсо, жашообузду оңдойт, кабырыбызды оңдойт, ахиретибизди оңдойт. Алла субханаху ва тааlanын разычылыгында. Биздин дүние ахиретибиздин бактысы Алланын разычылыгында. Алла разы болсо, эки дүйнөдө бизди бактылуу кылат. Кандай абалда болбойлу, эки дүйнөдө Алла бактылуу кылат. Алланын разычылыгы эмнеде? Алланын разычылыгы өкүмдөрдү аткарууда. Ким Аллага баш ийсе, ким Алланын буйруктарын аткарса, Алла андан разы болот. Ошон үчүн туугандар, мынакей айтып атканы зулумдуктан биз сактанайын. Алланын бардык өкүмдөрү, буйрук өкүмдөрү, ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла dedi. Mesela İnna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba. Allah buyruk berip atat, adilettүүлүккө buyruk berip atat, ihsan, жакшылык кылганга андан ашыгыраак. Wa ita'i zil qurba, жакын туугандарыңарга акысын бергенге буйрук берип атат. Акимус сола, намаз окугула буйрук берип атат. Wa atuz zaka, закат бергиле буйрук берип атат. Wa qulu qawlan sadida, чын сүйлөгүлө буйрук берип атат Алла Таала. Allah buyruk берип атат. Ya eyyuhar rasul kulu minat tayyibat wa amalu saliha. Ya eyyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Adaldan жегиле деп. Allah buyruk берип атат. Пайгамбарларга буйрук берип атат. İmandууларга буйрук берип атат. Адалдан жегиле деп. Алланын буйруктары силер жакшылыкка бири-бириңерге жардам бергиле деп буйрук берип атат. Бири-бириңерге жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла, Алланын буйругу. Аллага шүгүр кылгыла, Алланы зикир кылгыла, Алланын буйругу. Аткара турган буйруктар. Кошунага, шериктешке, бейбечара кембагалдарга жардам бергиле, жакшылык кылгыла, пайдаңар жетсин, Алланын буйруктары. Бу Алланын буйругу намаз менен эле чектелбейт. Дарат алган Алланын буйругу, ажылык Алланын буйругу, умра Алланын буйругу, атиммул хаджа вал умрата лиллах. Ажылык умраны толук аткарыла деп, Алланын буйругу. Allah Taalaga gana ibadat kılgıla. Allah'ını жалгыз деп bilgile. Ya eyyuhannasu ubudu rabbakum. Rabbunar Allah'a ibadat kılgıla. Ellezî halakakum. Vellezîne min qablikum. Sizlerdi de sizlerde murdağlarını da yaratkan Allah Taala. Oşuğa gana ibadat kılgıla. Allah'ın buyrukları, Allah'ın bardık buyrukları adilettülüğü. Allah'ın bardık buyrukları adilettülüğü. Bardık adilettülüğü. Zekat ver dedim yani. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tattaqun. Ey imandolar, sizlerge oruza farz kılındı. Allah'ın buyruğu. Bu bardık adilettir. İkinci tıyıları şirk kılvagıla, jaman güven sürevagıla, birbirine uşaktavagıla, Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala buyruklar, tarazadan aldavagıla, Jaratkan Allah'ın buyrukları onlar. Arak içmeyle, zınaga jakındavagıla, kumar oynavagıla, Allah'ın buyrukları, uğurdavagıla, kan tökmegile, buzukluk kılvagıla, Allah'ın buyrukları bu. Allahu Akbar. Bardık Allah'ın buyrukları adilettü. Anake. Emi ve tammet kelimete rabbike sıdqa ve adle. Allah Taala'nın sözleri çınçıl. Bardık. Kur'an'da kança okuya var.
Qancha деген Qur'oni Karimde okuyalar var, bardығы çın. Qancha qavarlar var, bardығы çın. Beyiş boyunca, dozok boyunca qancha qavarlar berildi, bardығы çın. Ahiret boyunca qancha qavar, bardығы çın. Kur'an'ın qavarları biri de ucalgan emez. Qur'oni Karimde qancha qavar gelse, qancha okuya aytılsa, bardығы çın tuğanlar var. Ay sen Allah sıtmaçı, mına qoyup qoyun da. Girgen çıkan adam. Bu yakta qaralı. Sizler bu yakta qaralı, bu yaktan alın. Sözge alaqsa oturdu. Kim giret, kim çıkat, kim nerse kılat mı? Din sözünü konut gerek. Tavaccuh gerek. Tiyak boluverse anda bolboyt. Bu bazardan söz emes da. Bu bizim dünya ahiretimize gerek söz. Kur'an'ın sözü, hadisin sözü, bu amanat, vakit kısa. Şunun için aytып atqanımız, tuğanlar mınaki, Kur'an'da Allah Teala aytып atат, La royba fi Kur'an Allah'ın kitabı. Şektüğün emes, gümöndü emes. Hiç kanda şek gümön yok bu da. Huden lil muttaqi, bu takvalarga joldama. Kur'an bardıq adamzatqa joldama. Biroq şu Kur'an'dan kim payda alat? Allah'ın kitabının kim payda alalat? Dünya ahiretin paydasını kim alalat? Kim takva olsa dedi. Alar kim degende ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimunas-salah ve mimma razaqnahum yunfiqun. Bu yerde takvanın 3 sıfatını aytdı. Gayıpka iman keltirgen. Gayıp degen ne? Bar biroq gözge görünbeydi. Gayıpka iman keltirgen. Kabırın azabı var, gözge görünbeydi. Kıyamatta gayret tiriliği var, taraza var, esep kitap var, beyiş var, dozok var. Bardı gayıpta, bar biroq gözden görünbeydi. Ellezine yu'minuna bil gayb, gayıpka iman keltirgende. Bizden imanımız gayıpka. Gözlü görüp durup işengendi, anı iman dep aytpaydı. Görmey turup paygambar aytkan, paygambarga tayanıp durup işengendi, uşunu iman dep aytadi. İman degen görüp işengendi aytpaydı. Görmey turup işengendi iman deydi. Biroq kanti işenemiz görmey turup desen, всё, paygambar gelip sana aytadi. Paygambarımız Muhammed Aleyhisselam gelip bizge aytdı. Beyiş var dedi, dozok var dedi. Kabırda azap var, kabırda rahat var dedi. He? Ahiret var, Allah var, perişteler var, taraza var, esep kitap var. Bardık paygambar. Din bardığı kayıpta. Demek kayıpka iman keltirip, namazды turguzganlar, jana sarptaşkanlar, mına uşular takvanın sıfatları dep koydu. Demek urmatlı eneler, eje qarindaşlar, 80'ge çıksak dağı takvanı niyet kılaylı, Allah'tan suraylı. Peygamberimiz her bir namazdan keyin surayt ele, Allahümme inne es'elukel huda ve tuqa vel afafa vel gina. Ya Allah, men senden hidayat tuğra joldu surayım. Jaşoonun tuğra jolun surayım. Hidayat surayım. Ve tuqa, takvalık surayım. Takva degen ne? Hasan Basri rahmetullahi aleyh aytad, Allah'ın farzlarını atkar, aramdan saktan. Büttü. Allah'ın farzlarını atkar, aram nerselerden saktan, buna takva dedi. Vel afafa vel gina, tazalıkta surayım, pakizalıkta surayım. Gina, cüröktün baylığın surayım. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'aladan, buna ke suray turganımız, hidayat, takva, tazalık, baylık, Allah'dan suray turgan amaldarımız. Oşun için buna ke orozonun bosogosunda turabız. Ramazan ayının bosogosunda turabız. Keremetli, ulu, kasiyetli, berekeli ay başımızın üstünüzde geletat. Buna 3-4 günle. Göptele emez. Ha Allah Teala şu Ramazan ayın barızga kutlu kılsın. Barızga maylı sütlü kılsın. Barızga şu Ramazan ayda kadırlap, Ramazan aydağı kup ibadat kılıp, Allah'a jaga turgan, Allah'a jakınday turgan, Allah razı bol oturganday ötkөрgөнгө Allah Teala barыбызга жардам берсин, амин. Ramazan ayga dayardык көрөйлү. Ramazan aydı kursançılık menен kütöylü. Ramazan ayga iman menен gireyli. Takvalık menен gireyli. Jüröktü tazalap gireyli. Tövba menен gireyli. Kur'an menен gireyli.
Sünnet menen gireyli. Ramazan ayga birbirimizi geçirişip gireyli. Kasiyetli ayga kiri olup kirбейли. Kasiyetli aydı şunday jakşı maanayda kийинки Ramazan Kuday bilet. Даже мына Ramazanda Kuday bilet. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат эле: Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан ва баллигна Рамадан. Я Аллах, Rajab менен Шаъбан айына береке бер, Рамазанга бизди жеткире бер дейт эле. Азыр биз Шаъбан айында отурабыз. Rajab ай bundan мурун эле. Allah Subhanahu wa Ta'ala barыбызды Рамазан айга иман да жеткирсин, ынтымак да жеткирсин, таквалык да жеткирсин, ибадат да жеткирсин, илим да жеткирсин. Мынакей кереметтүү Рамазан ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шаъбан айдын акыркы күндөрүндө үммөтүнө кайрылган хадиси бар. Үстүңөргө көлөкөлөп, райымын чачып келаткан куттуу, улуу Рамазан айы. Ошо Рамазан айда бир түн бар. Ал түнү 1000 айдан артыгыраак ибадаты. Алла Таала бул Рамазан айдын орозосун фарыз кылды. Түнкү ибадаттарын татавву, нафил кылып, сүннет кылып берип койду бизге. Бул айда ким бир нафил менен Алла Таалага жакындаса, башка айда фарыз менен жакындагандай соо болот. Бул айда фарыз менен Алла Таалага жакындаса, башка айда 70 фарызды аткаргандай соо болот. Бул ай сабырдуулуктун айы. Сабырдуулукка бериле турган сыйлык бейиш деген. Бул ай камкордуктун айы. Бул ай бири-бирибизди кечире турган ай. Рамазан айда күнөө кечирилбесе, пайгамбарыбыз айткан, анда качан кечирилет деген. Рамазан ай күнөөлөрдү кечире турган, жуу турган, өрттөп күл кыла турган ай. Рамазан деген сөз ра мим дат. Рамад деген сөздөн чыгат. Мааниси кандай? Өрттөп күл кылгандай. Жок кылып берет экен. Бул Алланын айы. Бардык асмандагы түшкөн китептер, Таврат, Забур, Инжил, Кур'ан Рамазан айда түшкөн. Ушундай касиеттүү ай. Касиеттүү айдын ар бир минутасы Алланын тарабынан рахмат жай турган ай. Береке жай турган, жакшылык жай турган ай. Ошон үчүн ар бир минутага мээнет кылайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Рамазан айы кандай эле? Биздин Рамазан айыбыз пайгамбарыбыз Рамазан айына окшосун. Биздин Рамазан айыбыз сахабалардын Рамазан айына окшосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жана сахабалардын Рамазан айы Аллаху акбар, Аллага эң жагымдуу ай. Ошолор Рамазан айды тосушкан. Ошолор Рамазан айды баркташкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айда даватка Алланын жолуна чыгат эле. Бадыр согушу, жихаты, газаты, Меккенин жеңүүсү бардыгы Рамазан айда болгон. Бардыгы Рамазан айда болгон. Рамазан айда Алла Таала өзгөчө жардам берет. Өзгөчө жардам берет. Шайтан кишенделет, чынжырланат, камалат, байланат. Бейиштин эштери ачылат, дозоктун эштери жабылат. Алла Субханаху ва Тааланын өзгөчө жардамы, өзгөчө райымы жайт. Ушул учурда адамдарды динге алып келип калайды. Адамдарга иман, тооба, жакшылыкка чакырып, мечитке алып келип, намаз окубаганга намазга, тообасы жокко тообага, күнөөдө жүргөндөрдү күнөөлөрү таштаганга, биз мынакей Рамазан айы кыла турган иштерибиз Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сахабалар кылгандай дават кылайлы. Экинчиси, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айдын илимин алып келди. Рамазан айда канча ороза кармаш керек? Ороза карманын соопторун айтты. Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Ким Рамазан айдын орозосун кармаса, иман менен жана үмүт менен анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет. Рамазан айды иман менен кармаса дейт. Ал кандай? Бул Аллах фарыз кылды деп. Бир паланча түкүнчө айткан себебинен эмес. Аллах фарыз кылды деп. Алланын буйругу деп. Иман менен орозо кармаса. Экинчиси ихтисабан, Алла Тааладан сооп үмүт кылып.
Ошо Рамазан айда сооп берет деп кармаса, мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди дейт. Пайгамбарыбыз айткан, Рамазан ай келер замат бардык бейиштин эшиктери ачылат. Асмандын эшиктери, жакшылыктын эшиктери ачылат. Бири дагы жабылбайт бүткөнгө чейин. Рамазан ай дозоктун эшиктери жабылат, бири дагы ачылбайт бүткөнгө чейин. Рамазан айдын биринчи орозосун кармадыңбы? Мурунку былтыркы Рамазан айдан ушул Рамазан айга чейин канча күнөөлөрсүн барды кечирип кетет. Биринчи күн кармаган менен кафарат. Жумадан жумага, Рамазандан Рамазанга бардык күнөөлөр кечирип кетет. Бир шарт менен, чоң күнөөлөрдөн сактанган болсо. Чоң күнөөлөрдө эле кылган жокпу? Кичине майда чүйдө дегендин бардыгы жок болуп кетет. Биринчи күн орозо кармаш менен бир жылдык күнөө кечирип кетет. Бир жыл ичинде канча деген билип билбей күнөө кылдык. Кечирилип кетет Рамазандын урматы менен. Рамазан ай Кур'андын айы. Kur'an Ramazan ayda түшкөн. Шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айда Кур'ан түшүрүлдү. Адам заттарга, адам баласына жол көрсөтүү үчүн. Жашоонун туура жолун, туура жашоонун багытын көрсөтүш үчүн Кур'андын максаты ушул. Байларга дагы, кембагалдарга да, эркектерге дагы, аялдарга да, бийлерге да, кулдарга дагы. Карыяларга да, жаштарга дагы. Кур'ан туура жолду көрсөтөт. Туура соданы үйрөтөт. Туура дыйканчылыкты үйрөтөт. Туура сапар кылганды үйрөтөт. Туура ибадатты үйрөтөт. Туура ишенимди үйрөтөт. Жакшы кулк мүнөздү үйрөтөт. Кур'ан-ы Карим жашоонун багытын үйрөтөт. Кур'ан Рамазан айда түшүрүлгөн Кур'ан. Ошон үчүн Рамазан ай Кур'андын айы. Kur'an okuyla. Ramazan ayda Kur'an'a mehnet kılayla. Kur'an'a vakit vereyle. Başka nerselerde azaytayla Kur'an'ı göğüteyle. Kur'an okuyanı göğüteyle. Gün sayın bir hatımdan kılgan adamlar olgan. Gün sayın. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Abu Hanife rahmetullahi aleyh. Bu da cönden imam olup olgan yok da. Gündüzü bir hatım, tündesi bir hatım. Elestetip görün. Ramazan ayının Memmin degen alımдар kitap жазгандарым бардығын чекеге қойып қойып, бұл ай Құрандың айы, Құранға беріледі. Таравих те бір хатым. Ошон үчүн туғандар, Рамазан айы Құрандың айы, Құран түшкөн ай, әрбір еркек, әрбір аял Құран оқысын. Күн сайын қанша көп уақыт берсеңіз, ошончолук даражалуу болосуз Алланын алдында. Ошончолук сиздин Рамазаныңыз пайгамбарыбыздын Рамазанына окшошот. Ошончолук сиздин Рамазаныңыз сахабалардын Рамазанына окшошот. Сиздин Рамазаныңыз Абу Ханифанын Рамазанына, имам Шафии, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбалдын Рамазанына окшошот. Алар Рамазанды Кур'ан менен нурлады. Рамазанды Кур'ан менен, түндөсү дагы Кур'ан, күндүзү дагы Кур'ан, таравиде дагы Кур'ан, Кур'ан. Башка эчтеке. Кур'ан менен Аллага жакындагандай, пенде башка амалдары менен андай жакындай албайт. Рамазан айда Жабраил периште пайгамбарыбызга келет эле, бири-бирине Кур'ан окуп берет эле. Жабраил периште Кур'ан окуйт, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам угат эле. Мухаммад алейхиссалам пайгамбарыбыз Кур'ан окуйт, Жабраил периште угат эле. Бири-бирине дарс кылат эле ана. Ошон үчүн Рамазан ай жумуш-пумуштарды киши токтото турайлы дагы Куранга басым кылайлы. Куран тамгасын тааныгандар куттулуу болсун, Алла разы болсун, машалла. Куран окуй алгандарга машалла, буларга не деп айтабыз? Ийгилик. Куран окуй албагандар үмүтсүз болбоң. Бисмилла деп баштаңыз. Бүгүн баштаңыз. Эртең баштаңыз. Рамазан айда 3-4 сааттан Куранга бериңиз. Бүткөнгө чейин Alhamdulillah Ramazan ayının berekesinden zihniniz açılat, yüreğiniz açılat, gönlünüz açılat, rızkınız açılat, baktınız açılat, yolunuz açılat. Dağın ne gerek? Dağın ne gerek? Kur'an barıp versen aç beret. Kur'an'a beres, bu vakit sekke gitmeydi. Kur'an'ı karagan ibadat, okugan ibadat, ukkan ibadat, o yürüzgen ibadat, Kur'an'ı kalmagan ibadat.
Ошон үчүн даратсыз кармаганга болбойт. Башка китептерде эмес, Кур'анды даратсыз кармаганга болбойт. Даратсыз окусак мейли, бирок даратсыз кармаган болбойт. Кур'ан жалгыз китеп, ар бир тамгасына 10 сооп жазыла турган. Ар бир тамгасына алиф, лам, мим, пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллам. Буну мен бир тамга деп айтпайм. Алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга. Ар бирине 10 сооптон бир сооп жер менен асман ортосунда батпайт. Кур'анда шафаат кыла турган бир да пайгамбар, бир да периште жок. Кур'ан жүрөктөрдү тазалайт. Кур'ан окуңуз, анан көрөсүз. Ниетиңиз кандай өзгөргөнүн. Оюңуз, көз карашыңыз, пейлиңиз, ибадатыңыз бардыгы өзгөрөт. Кур'ан-ы Карим адамдардын жүрөгүнө шифа. Шифа лима фис судур ва рахмату лил муъминин. Имандууларга райым, бүткүл адамзатка туура жол. Кур'ан Аллах субхана ва тааланын китеби туган. Ушу китеп Рамазан айда түшкөн. Ушу Рамазан ай мына босоого келип калды. Ошон үчүн биз Кур'ан Рамазан айды Кур'ан менен өткөрөйлү. Кур'ан менен өткөрөйлү. Таравихни күтүп отура бербей, үйдө Кур'анды ачыңыз, базарда Кур'анды ачыңыз, машина ичинде Кур'анды ачыңыз, офисте Кур'анды ачыңыз, самолетте Кур'анды ачыңыз, сапарда Кур'анды ачыңыз, мечитте Кур'анды ачыңыз, көчөдө Кур'анды ачыңыз. Кайерде гана болбойду. Кур'ан окуду. Билбегендер үйрөнсүн, билгендер үйрөтсүн, бири-бирибизге жардам берели, бири-бирибизге көмөк болойлу. Канча сүрө билесиң? Канча сүрө билесиз? 10. Сиз канча билесиз? 20. Сиз канча билесиз? 30. Сиз канча пара билесиз? Машалла. Аялдарга, эркектерге, үйдө Кур'ан. Рамазан ай уйкунун, Рамазан ай исрапкерчиликтин, Рамазан ай жалкоолуктун айы эмес. Бул мээнеттин айы, сооптун айы, сооптун сезону, даражанын сезону. Алладан кечирим сурай турган. Тирүүлөрдүн байрамы, өлүктөрдүн байрамы. Тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы Рамазан айда куттуу ай жок. Тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы Рамазан айда пайдалуу ай жок. Тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы Рамазан айда нурлуу ай жок. Тирүүлөргө да, өлүктөргө да Рамазан айда куттуу ай жок. Касиеттүү ай жок. Ишенип коюң. Бул тирүүлөргө да, өлүктөргө да майра. Күн сайын Рамазан айдын ар бир күнүндө Алла Таала 1 миллион дозокко түшкөн азаптап аткандарды чыгарат. Куткарат күн сайын Рамазан айдын урматына. Акыркы күнү Рамазан айдын акыркы күнү жалпысынан канчаны чыгарса ошончону чыгарат. Аллаху акбар. Рамазан айда өзгөчө ар бир мусулман эркектин, ар бир мусулман аялдын бир дуасы сөзсүз кабыл болот. Бир дуасы сөзсүз кабыл болот. Мусулмандын рызкысын көбөйөт. Орозо туткан кишинин рызкысын көбөйөт. Орозо туткан кишиге 70 000 периште дуа кылат. Таңдан таңа, таң аткандан күн батканга чейин, таң аткандан күн батканга чейин 70 000 периште сиз үчүн дуа кылат. Канча периште? Аллаху акбар. Не деп дуа кылат? Я Алла, ушу ороза кармаган пендеңдин күнөөсүн кечирип койчу дейт. Анаке, бул ай райымдуулуктун айы, кечиримдүүлүктүн айы, дозоктон кутула турган ай. Кайрымдуулуктун айы, достошо турган ай, кечирише турган ай, бири-бирин чайга чакыра турган ай, бири-бирин такыбалыкка чакыра турган ай. Ушундай кереметтүү ай. Алла Таала күндүзү орозосун парыз кылып берди. Берки 11 айдын орозосу парыз эмес. Ушу Рамазан айдын күндүзү орозо кармаган парызды кылды. Алланын парызы. Максаты эмне? Лааллакум таттакун. Таква максаты. Алла Таала орозону парыз кылганда максат, урматтуу энелер, эже карындаштар, таквалык экен. Рамазандын ар бир күнүндө биздин таквалыгыбыз өссүн. Таквалыгыбызга таквалык кошулсун. Ар бир Рамазандын биринчи күнү менен акыркы күнү окшош болуп калбасын. Таквалык. Алла деп, лааллакум таттакун.
Gözüңөрдө такыбалык келсин, кулагыңарга такыбалык келсин, тилиңерге такыбалык келсин, алкымыңарга такыбалык келсин, колу бутуңарга такыбалык келсин. Рамазан ай. Аллаху акбар. Мынандай касиеттүү ай. Ошо такыбалыкты бериш үчүн Алла оразаны фарыз кылды дагы, оразанын акыйкатын айтып койду. Акыйкатын айтып койду. Биз ойлобойбу? Оразаны арабтар саум деп коет. Саумдун мааниси имсак. Имсактын мааниси кармануу. Таң аткандан күн батканга чейин тамак жебей, суу ичпей, ак никесиндеги аялына жакындабай, өзүн кармангандын аты орозо. Орозо деп ушуну айтат. Саум деп коет. Бул жөн эле ашказандын эле орозосу эмес бул. Бул Рамазан сабак бере турган. Сиздин биздин баардыгыбызга жашообузга такыбалык алып келе турган ай. Рамазан айдын максаты, орозосун кармаган максаты демек такыбалык экен мына. Лааллакум таттакун. Алла Таалам айтып атат мына такыба силерде пайда болсун дейт. Такыбаны бир сөз менен айтканда, Алладан коркуп күнөөлөрдөн сактанайлы. Фарызын аткарып, арамдан таштайлы. Hazret Ali razıyallahu anhu takvanı okumuş çeşmelegen. El-khawf minel celil vel-amal bit-tenzil vel-qanaatu bil-qalil vel-istidad li-yevmir rahil. Takva degen Allah'dan korku, Kur'an'a amal kılı, ağzına kaniyet kılı, bu dünyadan kete turgan günge dayardan. Bu dünyadan kete turgan günge ne kılı? Algaçan. Bizge belgisiz. Uşu жылы ne olsun gün? Keyinki жылda ne olsun gün? 5 yıldan keyin, 10 yıldan keyin ne olsun gün? Boluşu anı ele, bırak bizge daim emes da bu. Oşol günde dayardanıp yaşagandın atı takva eken. Oşol günde dayardanıp yaşagandın atı takva eken. Bu dünyadan kete turgan gün var. Deneden can çıga turgan gün var. Amal мүмкүнчүлүгү бүтө турган, эсеп китеп баштала турган күн бар. Ошол күнгө даярданып жашаган, ушунун аты таква деди да. Şu takvalыкты пайда кылганга Алла Рамазан айды берди. Оразасын фарыз кылды. Шайтанды байлап койду да, мына таква болуп ал тез деди. Шайтан азгырып, тоскоолдук кылып, васваса кылып, жамандык кылып аттылы, мен байлап койдум шайтанды. Кишендеп салдым. Эми мынакей тез таква болуп ал. Алладан кечирим сурап кал. Алла менен байланышыңды түзүп ал. Аллага жакындап ал. Алланын фарыздарын аткарып, арамдан сактанып, тобаларын кылып ал. Тез Алладан тоба кылып ал. Кимдин акысын, пенделердин акысын жеген болсоң, тез кайтарып бер, кучакташып кечиришип ал. Ушактаган болсоң кечирим сурап ал. Мамилеңди тез түздөп ал, ахиретке калтырбай. Кийинки Рамазан Кудай билет сенин тагдырыңда барбы жокпу? والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Ölüm kapısından gelip, kabır amaldın sandığı değil. Ölüm kapısından gelip, birine aytıp gelgen emez. Birine aytıp gelgen emez, ölümçü. Oşun üçün, hurmatlı ene ece karımdaşlar, agayniler, şunday kutlu Ramazan ayı, birinci barımızga, elhamdülillah kutlu olsun, berekeli olsun. Şu Ramazan ayda, Peygamberimiz sahabaların aylarında kılaydı. Ramazan ayda biz birimizge davat kılaydı. Allah'ını uluktaydı. Ahiret bareken aytaydı. Peygamberimizi danazalaydı. Allah'ın periştelerinden dost bolaydı. Allah'ın periştelerini aytaydı. Canımızda jüret kiramin katibin degen. Hiç kaçan ajırabay. Amaldarımızı жазып atat. Uktap atsak da жазып atat. Tursak da жазып atat. Gülsek da жазып atat. Otursak da жазып atat. Süylesek жазып atat. Ойлонсок жазып атат. Урдаганын да жазып атат, бийлегенин да жазып атат. Алдаганы да жазып атат, чын сүйлөгөнүн да жазып атат. Пешенесин саждага тийгенин да жазып атат, бие намазын да жазып атат. Дааратын дагы жазып атат. Зикирин дагы жазып атат. Уйрулугун дагы жазып атат. Адилеттүүлүгүн, текеберлигин жазып атат. Көрө албастыгын жазып атат. Кара ниеттүүлүгүн жазып атат. Ак ниеттүүлүгүн жазып атат. Ушу жазып аткан периштелер менен бир дос болойлу.
Рамазан ай ушуларды айта турган ай. Рамазан ай иманды күчөтө турган ай. Бирибизди жакшылыкка чакырайлы. Дават Аллахтын жолуна чыгайлы. Канча мүмкүн болсо жакшылыкты жайылтып калайлы. Рамазан айдай береке bunday ай кайра кайтып келбейт. Бундагы жакшылык, бундагы Аллахтын жардамдары башка айда андай жок. Башка айда андай жок. Аллаху акбар өзүнүн китептерин Рамазан айда түшүргөн экен, карачы. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык Рамазан айда келип атат. Рамазан айда пайгамбарыбызга пайгамбарчылык жоопкерчилиги тапшырылып атат. Кадыр кечеси деп. Алла Таала Кадыр деген сүрөнү түшүрдү. Алла. Келиңиздер, урматтуу туугандар, бирибизге жардам берейли. Рамазан айда бирибизге жардам берейли. Бейишке даярданганга жардам берейли. Дозоктон сактанганга жардам берейли. Тообага, истигфарга жардам берейли. Зикирлерге жардам берейли. Рамазан ай. Ушу ай кечирилбесе күнөө качан кечирилет деген пайгамбарыбыз. Бир жолу келип, мынанын атын михраб деп коебуз, мынаны минбар деп коебуз. Минбарга, пайгамбарыбыздын минбарына 3 тепкич бар эле. Биринчи тепкичке чыкты дагы амин деди. Экинчисине чыгып дагы амин деди. Үчүнчүсүнө чыкканда дагы амин деди. Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, мурда болбогондой бүгүн бир жаңылык кылдыңыз го?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жабраил периште келип дуа кылды. Дуа кылды" дейт. Кайсы жерде менин атым аталып, мага салават айтылып алса, макулбу? Кимдин алдында менин атым аталып, мага салават айтылып алса, ошол Алланын ырайымынан үзүлсүн деген дуа кылды. Бардык жакшылыктан кургалсын деген дуа кылды. Алланын каргышы жаасын деген дуа кылынды. Я Аллах. Пайгамбарыбыз амин деп койду. Жабраил периште дуа кылып атат. Пайгамбарыбыз амин деп бекемдеп атат. Бул дуанын күчүн элестетип көрүң. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын аты аталганда салават айтайлы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Аялдар ичиңиздерден айтыңыздар. Эркектер үн чыгарып айткыла. Саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ала сейидина Мухаммад. Аллахумма салли ала Мухаммадин набийил умми ва ала али ва саллим таслима. Аллахумма салли ала сейидина Мухаммад ва ала али сейидина Мухаммад. Кама саллайта ала сейидина Ибрахим ва ала али сейидина Ибрахим. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Peygamberimiz salavat aytıp жүрөйлү. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah salavat aytат. Бардык периштелер salavat aytат. Экинчиси айтты мындай деп: кимдин ата энеси экөө тең же экөөнүн бирөөсү өзгөчө каарылыкта деген сөзү менен эгерде бир баласы ошого же кызы кызмат кылып бейишке кире албаса, Алланын ырайымынан үзүлсүн, бардык жакшылыктан кургалсын деген ушундай тескери дуа кылынды. Пайгамбарыбыз амин деп бекемдеп койду. Карачы. Ошон үчүн кимдин ата энеси жаш кезинде эмес, кызматка муктаж болуп калган учурда, кол карап калган учурда, экөө тең же экөөнүн бирөөсү, ошол учурда балдар кыздары кызмат кылып бейиштен орун алып алсын. Кызмат кылбаса, анда Алланын каргышына калат, бардык жакшылыктан кургалат, бардык жакшылыктан Алланын ырайымынан үзүлүп калат бул. Үчүнчүсү, Рамазан айы келип, Рамазан айды кадырлабай, Алладан кечирим сурабай эле өтүп кетип, күнөөсү кечирилбей калса, мына ушул дагы жакшылыктан кургалган. Ушул дагы Алланын ырайымынан үзүлгөн адам. Караңызчы, бул Рамазан айы эмне деген касиеттүү ай экен. Ошон үчүн Рамазан айды билбеген инсан болбош керек ааламда. Рамазан айы келди. Канча адам Рамазан айы экенин билип билбей эле жүрөт. Жок туугандар. Ар бирибиз билейли, Рамазан айдын орозосу фарыз экенин билейли. Албетте оорулууларга ал маселе бөлөк. Ден соолугу жакшыбы? Мусафир эмеспи? Орозо фарыз. Аткарылбай калдыбы? Башка убакта карап бериш керек. Бул эгерде ошо аткарылбай өлүп кеткен болсо, аркасынан фидиясы дегенге чейин бар. Кыямат күнү сурак деген бар. Алланын фарызы туугандар бул. Алланын фарызы бул Алланын акысы. Ибадат Алланын акысы. Ойлонгонго токтоп турчу. Кармасамбы, кармабасамбы? Ага биз андай акы берген эмес бизге.
Бұл Алланың ақысы бұл. Намаз, Рамазан айдың оразасы, байларға зекет, өмірінде бір жол ажылық, Алланың ақысы бұл. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала тауфиқ берсін. Ошон үчүн иншалла Рамазанға біз азыртан дуа кылып баштайлы. Азыртан азыр даярдана баштайлы. Алла менен мамилени оңдойлу, пенде менен мамилени оңдойлу. Алладан кечирим сурайлы, пендеден кечирим сурайлы. Жүрөктөрүбүздү тооба кылып, таптаза кылып Рамазан айга кирейли. Куран менен дос болуп кирейли. Ушундай бир дуа кылайлы. Я Алла, Рамазан айымды 24 саатын ибадатка айландыр депчи. Рамазан айда бирибизге чай берели, оза чар кылайлы. Сарылыкты таштабайлы. Пайгамбарыбыз айткан: "Тасахару, сиздер сарылык жегиле" деген. Себеп дегенде Алланын райымы жайт сарылык жегендерге. Сарылык бул Алланын берекелүү рызкысы деген. Кээ-бир риwayatта келет, сарылыкка кыямат күнү сурак берилбейт деген. Сарылык жегениңер үчүн деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле, сарылыкка келгиле, берекелүү тамакка кошулгула дейт эле. Карачы. Өзгөчө тахажжудтун убактысы болуп, ошол убакта 2 рекет аз дегенде намаз окуп алайлы. Алла Таалам жар сала турган учуру күнөөсүнө кечирим суроочулар бар, күнөөлөрүн кечирейин. Кажетін сұрагандар бар, кажетін бүтірейін. Тахажжуд. Сарылыкты тамак менен өтүп кетпесин да. Мейли, 15 минут тамак жейли, калган ибадатты өткөрөйлү, дуада өткөрөйлү. Багымдат каза болбосун. Багымдат каза болбосун. Мейли, андан кийин алхамдулилlah түшкө чейин бир аз уктап алсак, ораза туткан кишинин уйкусу дагы ибадат. Уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү тасбih, рызкысына береке кошулат. Анандай. Alhamdulillah, вакытты кетирбей, качан эс алып алгандан кийин турар замат ишракты окуйлу, зуханы окуйлу, тасбih окуйлу, авабин окуйлу. Себеп ушу нафилдердин бардыгы фарыздын деңгээлинде кабыл алынат. Кандай болот экен? Фарыздай. Бир дагы өзүчө ибадат. Ибадат экиге бөлүнөт да. Фарыз, татавву. Алла Тааланын бул фарызы фарыз. Экинчisi татавву дегени буну сүннет дейсизби, мустахаб дейсизби? Булардын бардыгы экиге бөлүнөт дагы. Бул эч качан фарызга жетпейт сообучу. Мисалы, багымдаттын 2 рекет сүннети бар, 2 рекет фарызы бар. Багымдаттын 2 рекет сүннетин миллион 2 рекет окусаңызчы, миллион 2 рекет фарызы соогуна жетпейт. Жетпейт. Бирок Рамазанда иншалла жетет. Рамазанда не еткен? Рамазанның урматы менен нафилдер, татаввулар, сүннеттер фарызга жетет. Ал эми фарыздарга карап десең, 70 фарызга кетет. Рамазанның урматы. Рамазанның урматы. Аллаху акбар. Мисалы, умра сүннет, ажылык фарыз. Миллион жолу умра кылсаңыз, бир ажылыктын соогуна жетпейт. Миллион умра кылыңыз. Өлгөнгө чейин умра кыла бериң. Бирок ажылык кылбай койсоңузчу, эгер ажылык сизге фарыз болгон болсо, анда күнөөкөр бойдон кетесиз. Күнөөкөр бойдон кетесиз. Сиз миллион умраңыз сизди куткара албайт. Миллион умра ажылыкка жетпейт соо. Бирок Рамазан айдагы умра ажылыкка тең. Рамазандын урматынан пайгамбарыбыз айткан, Рамазан айдагы умра неге тең дейт? Ажылыкка тең соо дейт. Андан да күчтүүрөөүн айтайынбы? Пайгамбарыбыз айтат, мен менен чоң кылган ажылыкка тең дейт. Жөнөкөй ажылык эмес. Рамазан айдагы умра мен менен чоң ажылык кылгандай айтса болот дейт. Керемет. Пайгамбарыбыздын мээлимин караңыз. Кыямат күнгө чейин келе турган үммөттү сооптон махрум кылган эмес. Кыямат күнгө чейин келе турган үммөт пайгамбарыбыз менен чоң ажылыктын соогун ала алат. Качан? Рамазан айда умра кылса. Не деген керемет. Ошо Рамазан айдын ушундай касиети көрүңүз. Нафилдер фарызга жетип атат. Сүннеттер фарызга жетип атат, соо ошондой болуп атат. А фарыздарга карат анан 70 фарыз. Аллах. Ошон үчүн иншалла оңоло турган ай келе атат. Адам өзүн оңдой турган, үммөттү оңдой турганга ушундай шанс келе атат. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга жар болсун. Баарыбыздын башыбызга бак консун. Алла Субханаху ва Таала урматтуу эне-эже карындаштар, убакыт бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Ошон үчүн келиңиздер, Куран менен дос болойлу.
Рамазан айды Куранга арнайлы. Түнү да окуйлу, күндүзү да окуйлу. Эстегенде аялдарга дагы тарави намаз суннати муаккада. 20 рекет үйдө окуңуздар. Аялдар 20 рекет. А эгерде туруп окуй албай чарчап калсаңыз, отуруп окуй бериң. Бирок окуңуз. Отуруп окуңуз. Суннати муаккада бул. Хатым Кур'ан кээ бир жерлерде 5 күндө 10 күндө бүтүрүп коет го. Хатым Кур'ан, Кур'анды баштан аягына чейин Рамазанда хатым кылуу өзүнчө сүннөт. Күн сайын 20 рекет тарави окуу өзүнчө сүннөт. Ушуну алдыбаштар болбоңуз. Эгерде бир адам бир мечитте 10 сүрө же болбосо бир параны хатым кылды, 30 күн окушту же 29 күн окушту, булар ошо 20 күн таравихтин сүннөтүн аткарды, бирок хатым Кур'андын сүннөтүн аткарылбай калды. Өзүнчө сүннөт түшүнүп алыш керек да. Бирибизге машалла ифтар кылайлы. Ифтар кылганда дагы өтө эле тамакты ашыра кылбайлы коелу. Мынакей, көп тамак жеген, ал көп уктайт. Вот ошентип анан кийин убактыбыздын баардыгы кетип калат. Өзгөчө мына дуа кыла турган учур бар го, сарылык ооз ача турган учур бар го. Ошо ооз ача турган учурдачы тамакка көп эле алаксый бербейли. Суранычы, мына энелерден өзгөчө. Эртерээк киши тамак сабактарды даярдап койгон дагы ооз ачканга бир 10-15 мүнөт калганда токтотуп иштин бардыгын. Ошол учур Алладан дуа кыла турган учур. Аллага жалбырай турган, жалдырай турган ошол учур. Жашоого дагы өлгөндөн кийинки ада. Экөөнү тең сурайын. Азыр көбүн айтып коем дедечи. Өлгөндөн кийин план барбы? Эмне кылайын атасың өлгөндөн кийин депчи. Бизде азыр план жок да азыр. Өлгөндөн кийин да план коюш керек да, эмне кылам мен? Каяка барам деп. Эртең күндө эле ойлойм, эртең күн чыныбы күн ошол жакта күн. Ошон үчүн туугандар, Алла баарыбызга товфик берсин, Алла таалам баарыбызга иншалла береке берсин. Жума күн куттуу болсун. Рамазан айды Алла таалам кадырлап, өзү разы болгон, өзү каалагандай өткөрүүгө баарыбызга жардам берсин. Бир аз суроолор бар экен, анан кийин бүтүрө ташайбыз. Аялдарга эскертүү берип койсоңуздар, микрофон менен сыйгылышып жакын отургула деп. Жакыныраак отурула деп кийин угуп калдым да. Биз айттык, жылбай коюшту дейт. Аракет кылыңыздар иншалла жакын неме кылып. Эми мүмкүнчүлүк ушундай экен. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Rasul oğlu İbrahim, Nurlan kızı Umida Azimov bayelderge dua kılıp koyunuzlar. Больницада oğurup jatat suranıç. Allah'ım şifayı kamil acil mustamir ata kılsın. Sakayıp ketip bile bula çakasına kursançılık menen gelsin amin. Ya Rabbil alamin. Cuma gün nurmatına kabul kıl. Ya Rabb. Namazga bekim bolu alvay atam bağımdatты ele okuymun. Namazga bekim болгондо bir жол көрсөтүң. Көптөгөн амалдарды угам, бирок баарын жолун аткара албай, баарын таштап окубай калып атам. Зикир, истигфарларды, салаваттарды айтпай коям. Мындай кылыңыздар, урматтуу энелер, мынакей кандай бир Аллах Рамазан ай бардык жакшылыктардын башаты. Кандай бир жакшы ишти баштагыңыз келсе, Рамазанда башта. Kur'an жаттаңыз, Рамазанда баштаң. Жалган сүйлөгөн таштаганды, Рамазанда баштаң. Мынакей, жолук Рамазанда баштаң. 5 вакыт намазды Рамазанда баштаң. Садаканы Рамазанда баштаң. Ушунун берекеси менен Кудай кааласа 11 ай иншалла Алла таалам товфик бере берет. Ораза айындагы таравих намазын аялдар bir айылдагы кошуналар чогул окуйт дейби, окуйт элек дейби. Быйыл ушундай чогул окуса, окуса жакшы жазылбай калды, түшүнбөй калды. Мындай туугандар, аялдарчы чогулуп окуса болбойт. Жеке-жеке, эгерде кокусу уулуң арча үйдө эркектер болсо, ошолорго ыктыда кылып окусаңар болот, бирок өзүңөрчө чогулуп алып бир үйгө жоосу андай болбойт. Жоосу бир конокко барып калдыңар да келгиле деп бир аялды алдыга имам өткөрүп коюп аркасынан Аллаху акбар деп болбойт ал. Жеке-жеке окуйт, макулбу? Үйүндө окугула деп айткан, бирок чогуу окуганда сооптуу болот эле. Жок, аялдардынчы жалгыз окуганда, жамаат менен окугандан да сооптуу болот булар. Рамазан айындагы ооз ачыруу кандай болуу керек? Жөнөкөй болуш керек Рамазан айдагы ооз ачыруу. Кайсын учурда орозону башталышында ооз ачыш керек сооптуу. Мындай орозонун убактысы бар.
ноокатта атайы уақыт бар. Азыр бүткүл райондордо алхамдулилля заман өсүп кетти. Саат канчада кечиктирбеш керек. Уақыт кирдиби ооз ачыш керек. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүм дайыма жакшылыкта боло берет, ооз ачканды кечиктирбесе. Ооз ачыктырганда токтоп туруп, булбул сайраган, караңгы кирсин, жылдыз чыксын деп, мурулар немеден токтотуң? Азыр заман андай эмес азыр. Мурда андай саат бат деле жок эле, чындап эле күн бүркөк болуп калат эле, баттуу батпадуу шектенип калат эле, бир аз түндү киргизип, аларга иншалла эч кандай сөз тийгизбейбиз. Азыр алхамдулилля технология өнүккөн, саат канчада толугу менен күн батат, барды чыгып калган. Ошодон кечиктирбей тез ачыш керек. Шабан айынын акырында орозо тутса болобу, шек күн деп тутсачы дейт. Алымдарга өзгөчө жөнөкөй эл тутпай эле койгон жакшы. Каймы окуйм, хатмы окуйм. Хатмы окуйм, алым кеткенче. Так, анан жаттагым келет. Жетишпей калат экенмин. Окуп жүрө берсем, жатташым керекпи? Хатмы окуганда токтот. Мындай да, урматтуу энелер, эркектерге деле бул, Куранды карап окуганга аракет кылайлы. Жат окугандын дагы өзүнчө пайдасы бар. Бирок алымдарыбыз карап окугула дейт. Туура окуйсуң. Караганда соогун аласың, окугандын соогун аласың. Өзүнчө соогун. Ошон үчүн иншалла Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат эле, адиму назар фил мусхаф. Мусхафка силер дайыма көзүңөрдү кармактоо болот дейт эле. Так, Абдуманап эстегенде мына эже намазга мисалы жаттай турган Курандардан алхамдулилля сүрөлөр жаттап коюш керекпи? 10 сүрө жаттап коюш керек. 10 сүрө жаттап койгон болсоңуз дагы акырындан кошуп кете бериңиз. Бирок күн сайын Куранды ачып окуганды таштабаңыз. Assalamu alaikum. Абдуманап, Нуржамал, Нурзаман, Айчурек, Нурмухаммад, Бекболсун, Бектур, Устаз, Кыз жибек дуаңызга муктаж. Азыр Кудай калса баарына чогуу дуа кылайлы. Дуага сурангандарды азыр Кудай калса чогуу дуа кылып коебуз. Сизден суранышы Бекболсун, Бектур, балдарыма дуа кылып коюңуздар. Иншалла азыр баардык ушу дуа кылгандарга жаткандардан. Бул өтө узун экен. Айылда улут уру жогору ылдый мектеп окуу. Мунан кийин неме кылайлы? Мындай, я Аллах, кыскаларын окуп берейин дагы, узундарынча. Бирок Кудай каласа мен жообун берем, жоопсуз калбайсыздар. Жездем авария болуп, доктурда абалы оор болуп жатат коюңуздар. Кудай калса мыналарчы чогуу дуалардын баарын бир чогуу кылайлы. Азыркы учурда, так, менин суроом, жүрөгүмдү 5 жылдан бери өйүп келет. Азыркы учурда келиндер күйөөсүнүн кайната энесинен дейби уруксатсыз Россияга иштегени кетип калган. Келинге насаатыңызды айтып коюңуз, элге сабак болсун. Жок, күйөөсүнөн уруксатсыз кеткен болбойт. Кандай ал? Динибиз каякта калат эми анда? Алда бул чоң арам болуп калат. Бул эми баягы кичине динсиздиктен же болсо да бир кандайдыр же уруш кеткенденби же бир ана кандай болгон чакта дагы шарият буга тыюу салат. Буну бакыт таппайт, жакшылык таппайт. Кудай сактасын, кайтып келсин, тооба кылсын, күйөөсүнүн уруксаты менен барсын. Элге суранычым, кыздарды кичине балага турмушка чыгуусун аэропорт экен дебейди. Кичине балага чыкпай ата үйгө, кичине бала үйгөндө ал аэропорт экен деди. Келди кетип болуп атат. Астагфируллах. Ла илаха илlallah. Ноокаттыктар ар нерсени чыгарасыңар да силер. Болбойт мындай. Кыздарны, имандуу пайгамбарыбыз айткан, карагыла, эркектерге айткан, аялдарга дагы айткан. Эркектер үйлөнөт 4 нерсесин карап. Кээ бир балдар, жигиттер үйлөнөт экен, сулуулугун карап, ата тегин карап, байлыгын карап, динин карап. Пайгамбарыбыз айткан, силер динин карап үйлөнүп бактылуу болгула деген. Номер 1 эң биринчи карай турган, баа кое турган, басымдуулук кыла турган бул дин болуш керек. Кыз балдарга эмне айткан? Эгерде кызыңарга диндеги, имандагы, жакшы мүнөздөгү жуучу келсе, аны сразу бергиле деген. Сразу бергиле деген. Ана мына окшогон азыркы сиз айтып аткан кайда окуп кеттим эле. Аэропорт деген маселе боюнча бул туура эмес. Албетте айтабыз, конечно, иншалла, Кудай кааласа, демек кызым ошо бойдон калып көп кызмат кылып калат деп атат да, туурабы? Тоого. Кайната, кайненеге кызмат кылуу бул өтө чоң сыймык.
Кудайым буйрса, ошондой келиндерчи тарыхта бактысыз болгон эмес. Тарыхта, башкаларын билбейм, бирок кайната кайненелердин паталарын алган, макулбу? Тарыхта бактысыз болгон эмес. Албетте кайната кайненелер дагы аша чакпаш керек. Бардыгына иншалла келин дагы ден соолугун карап, төрөт учуру болуп калат, боюнда бар учуру болуп калат, көңүлүн көтөрүү учуру болуп калат. Ошондо иншалла бардыгына мына бала дагы өзү жардам берип туруш керек. Шарияттын чектери укмуш керемет. Бирибизге да кыйын болбойт, баарыбызга жакшы болот, рахат болот. Кээде аялдар чогуу намаз окуганда туура эмес кыймыл аракет кылганга айтып кое аласызбы? Бул кандай суроолоруна жооп түшүнбөй калып атам да. Кээде намаз окуганда чогуу окуганда туура эмес кыймыл аракет болуп калат. Намаздычы пайгамбарыбыз айтканда соллу камара айтумуни усолли, силер менин намаз окуп жатканын көрүп турганыңардай намаз окугула деп. Намазда адеп, фарыздары бар, важип, сүннөт адептери бар. Вот ошолорду туура аткарыш керек. Өзгөчө көздү сактап, ашыкча кыймыл аракеттерди кылбай, хушу менен окуганга аракет кылыш керек. Айбек зикир группабыз бар. Тахлил айтып, чогултуп 72 миң деп өткөндөргө, тирүүлөргө хадия кылып койсок болобу? Айбек элине уул кыздарыбызга дуа берип коюңуз, сиздерден андан суранычы. Мени мындай эч кандай милдеттүү эмес булчу. Ким аз толтуруп калса, бир аны жемелей турган, же аны да уруша турган жок. Иншалла, албетте биздеги динибиз мындай. Кандай бир жакшы амалдарды кылып, сообун өлкө багыштай берсеңиз болот. Проблема жок ал боюнча. Менин бир тууган агамдын баласы өттү эле. Апам умрага барып келсе, акам апамдан капа болуп сүйлөбөй жатат. Бир туугандарга сүйлөбөй жүрөт. Биринчи өтүп кеткен болсо, Алла райымын алсын. Анан кийин апаңар умрага барып келген болсо, акаңар апаңарга сүйлөбөй, билбейм кандай. Не себептен сүйлөбөй жүрөт, кандай экен? Умрага кетип калды десеңиз. Өлүп калган учурдабы? Өлгөндөн кийин болсо. Өлгөн учурда кетпесе керек, может андан кийин кеткендир. Наоборот, ал жактан алхамдулилля сообун багыштайт. Иншалла аны туура түшүнүш керек. Bizde kaygı 3 gün. Kim ölüvesin kaygı bilip koyunuz. Paygambarımız bunu kıyamet gün geçen gele turgan ümmetine aytıp koygan. Paygambar doğup yaşasan din uşul. Ana men nafsim doğam, urp adatın doğam, ana palançanın saltın doğam desen anda özün bil. Paygambarımız adam zattın bilimli danışman boğrukeri, andan ötken boğruker, andan ötken bilimli danışman yok. Paygambar sizge bizge aytıp koydu. Kaygı 3 gün dedi. Kança gün ekeni? 3 gün. Bir gana güyösü ölüp kalgan ayaldan başka. Güyösü ölüp kalgan ayalga 4 ay 10 gün. Makulu? Kalganlarına bardığı birdi. Jölök buldu mamleketten doğurup alıp atağız. Tuğrao, kata kılıp atağız. Jölök buldu, doğurup algan bolboydu. Андай милдеттүү эмес да. Берип калса, мейли, белек катары алып коюңуз. Анан ошого иншалла doğurup алган туура эмес. Устаз, мен Кур'ан ачсам эле уйкум келе берет. Ыйманым алсызбы? Кур'ан жаттаганга кандай усул айтасыз? Кур'ан жаттаганда уйкуңуз келсе, эшикке чыгып алыңыз. Уздак жерге да, чынында эле, туура айтасыз. Ысык жерде эмес. Отурган болсоңуз туруп алыңыз. Эгерде дагы уйкуңуз келсе, канемперден тиштеп алыңыз. Чын биздин устазыбыз айткан бул сөздөрчү. Уйку кетет. Уйку жөн эле кетет. Канемпер же анан уктап көрүң, анан көрөлү. Анан Кур'ан жаттаганда усулдар, мынакей Нур Мухаммад Харакадан сурайсыңар. Усулду Кур'ан жаттаганда айтып берет буюрса. Biz sizdi жакшы көрөбүз. Алла разы болсун, рахмат. Алла жакшы көрсүн сиздерди. Менин уулум Ибрахим, кызым Асия үчүн дуа кылып коюңуз. Сизде алыма да Кур'ан жаттаган, Кур'анга амал кылган инсандар болсун. Аллахым сиздин өмүрүңүзгө ден соолук берекет. Рахмат. Амин. Az дуаларды чоң кылабыз, Кудай кааласа. Так, менин апам өтүп кеткенине көп жыл болду. Дуа кылып коюңуз. Az дуалардын баардыгын чоң кылайлы. Мындай кылайлы, бул жерде көбүрөөк дуа экен.
Азыр жумадагы жакындап келатат. Мына жерден аялдар акырын чыкканга дагы эркектер акырын келгенге убакыт жакындап калды да. Ошого иншалла туура түшүнсөңүздөр, башка күн болгондо да сиздер менен мына сурооңуздарга баарына кенен шашылбай отуруп жооп берет элем. Бирок Кудай кааласа мына биздин сабактар болуп турат. Инстаграмдан чыгып турат. Мына сиздердин сурооңуздар ар бириңиз кандай ойлоп калбаңыз да. Мен кап дуама айттым эле, мага дуа болбой калды окшойт деп андай ойлобоңуз. Баарына мына окуп чыгам, ар бирин окуп чыгам Кудай кааласа. Шариатка тиешелүү суроолор болсо жооп берем. Дуалар болсо дуасын кылабыз иншалла. Азыр иншалла жалпысынан бир дуа кылып кое берели. Кана амин. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا رب العالمين وجرتقنا الله ушул жерде кол көтөрүп турган баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин баарыбыздын ата энелерибиздин күнөөлөрүн кечиргин о кечирүүчү Аллах кечиргенди жакшы көргөн Аллах бир күнөөлөрүбүздү калтырбай баардык үммөттүн баардык күнөөлөрүн кечиргин Аллахым өз ырайымыңа бөлөп туура жолдон адаштырбагын имандан эч качан ажыратпагын өзүңө жакын кылгын узак кылбагын жүздөрүбүздү жарык кылгын Аллахым каралар менен бир кылбагын жараткан Аллах эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылгын эки дүйнөдө баарыбызды ырыскы кечтүү кылгын жараткан Аллах баарыбызды намазга мекем кылгын чынчыл кылгын аманаткөй кылгын Аллахым баарыбызды кичпейил кылгын кеңпейил кылгын жараткан Аллах жүрөктөрүбүздү эки жүздүүлүктөн тазалагын ширк күфүрдан тазалагын жүрөктөрүбүздү кек сактагандан тазалагын жүрөктөрүбүздү баардык текеберлик көрө албастык оорулардан тазалагын тилдерибизди жалган сүйлөгөндөн амалдарыбызды риякөрлүктөн көздөрүбүздү я Аллах баарыбыздын я Аллах баардык күнөөлөрүбүздөн тазалагын жараткан Аллах жакшы мүнөз бергин жаман мүнөздөн сактагын жакшы мүнөздү сен гана бере аласың жаман мүнөздөн сен гана сактай аласың баарыбызды ыраазы кылгын баарыбыздан ыраазы болгун ушу жамаатыбыздан я Аллах ушу жазгандар бар жаза электери бар оюндагылар бар кандай кажеттери болсо орундаткын эч кимге кор зар кылбагын баардыгын ишин оңунан чыгаргын жараткан Аллах дүйнөнүн кордугунан ахиреттин азабынан сактагын ушул жерде ооруп аткандар бар экен бейтапканада жаткандар операцияга кирип чыгып аткандар я Аллах ошо оорулардын баарына шифаи камил ажыр мустамир ата кылгын шифа берүүчү өзүңсүн сакайттыруучу өзүңсүн дарт берүүчү өзүңсүн дабасын дагы өзүң бересиң жараткан Аллах өзүңдүн буйругуң менен ошолордун баардыгына шифа бергин Аллахым алардын ооруларын күнөөлөрүнүн кечирилгенине даражалары бийик болгонуна сага жакындаганга себепчи кылгын жараткан Аллах ырыскыларын я Аллах издеп жүргөн чет мамлекетте өзүбүздө жүргөндөрдүн баарына ырыскы бергин адал ырыскы бергин ырыскыга береке бергин бергениңе каниет бергин баарыбызды каниеттүү кылгын баарыбызга уяттуу жашоо бергин ырайымдуу жашоо бергин ыймандуу жашоо бергин такыбалуу жашоо бергин ынтымактуу жашоо бергин жараткан Аллах бүткүл ааламдагы инсандарга хидаят ыйман бергин мусулмандарга такыбалык ынтымак бергин жараткан Аллах ошо Рамазан айга баарыбызды ыйманда сак саламатчылыкта ынтымакта жеткиргин Рамазан айды кадырлай тургандардан кылгын Аллахым ошо Рамазан айга бизди Рамазан айга жеткиргин Рамазан айды бизге жеткиргин я Раббул Аламин эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылгын ушул жерде кол көтөрүп тургандардын кандай арыз муумдары болсо кандай кажеттери болгон болсо я Аллах баардыгын өзүң орундаткын Аллахым өзүң кабыл кылуучусуң баардыгын билүүчүсүң баардыгын бүтүрүүчүсүң сени я Раббул Аламин вакили кылабыз сени я Раббул Аламин баарыбызга жардамчысың жараткан Аллах эки дүйнөбүздү абад кылгын ихластуулук бергин сөзүбүздө амалыбызда
ушунча энелерибиz, эже карындаштарыбыз жумуштарын таштап ya Allah келди. Баарыбызды таква кылгын. Баарыбызга ya Allah таквалык берген. Баарыбызды разы кылгын, баарыбыздан разы болгон. Разы болбостон бирибизге да өлүм бербегин. Өзүң разы болгон амалдарды кылганга товфик берген. Ölümden burada tövbe vergin, ölüm uçurunda rahat vergin, ölümden ki mağfirat, rahmat vergin. Allahümme inne es'aluke ridâke vel cenne ve na'udu bike min sakhatike vel nar. Ve sallallahu teala ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu akbar. Emi meçittin